بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. Allah Taala sizge жақшылықтарын жана берекесин берсин. Суроо берген адам сурап жатат. Жолдо жүргөндө автоунаанын айдоочусуна тиешелүү бир адептер барбы? لا شك أن قائد السيارة Эч күмөнсүз автоунаанын айдоочусу жолдо жүргөндө кээ бир адеп ахлакты кармануусу зарыл. أخلاق لا بد منها. Ал адептердин бирөөсү жеңил ойлуулуктан сак болуусу. Рулда отурган адамдын жеңил ойлуу болуусунун мисалдары көп. Айта кетсек, катуу айдоосу, автоунааны туура эмес айдоосу жана башкалар. Демек жолдо шоопур эсин жыйып, жеңил ойлуулукка алдырбоосу керек. فينبغي على سائق وقائد السيارة Айдоочуга тиешелүү адептердин дагы бирөөсү жол бардык адамдардын жалпы укугу. Ал айдоочуга да, башкаларга да бирдей тиешелүү экенин билүүсү. Ал айдоочу өз укугун сактоосун башкалардан кандай талап кылса, өзү да башкалардын акысын ошондой сакташы керек. كما يحب أن يعطى حقه. Ошондой эле бул жерде дагы бир шарият маселеси бар. Ал машина айдоого тийиштүү тартиптерде мамлекет башчысына моюнсунуу парз экендиги. ينظمه في شأن قيادة السيارة. هذا مما يجب أن يطاع فيه ولي الأمر. Мен өзүм деле эрежени түшүнөм. Абайлап айдай алам дегендей сөздөрдү инсан айтпашы керек. Мисалы, эл башчы жол эрежесинде ылдамдык 120 км/сааттан ашпасын деп белгиледиби? Демек ошого моюнсунуу милдет. Жада калса сенин айдаган машинаң эң акыркы модельдеги уна болсо дагы. Эл башчы жолдорго тийиштүү эрежелерди белгиледиби? Демек ошол эрежелерге сөзсүз баш ийүү керек. Себеби жол эрежелери баарыбызга бирдей пайдалуу экендиги маалым нерсе. Анан да Аллах Таала эл башчыларга күнөө эмес иштерде моюнсунууну бизге барз кылган.